Assalamu alaikum ардактуу Ошкобар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандездер, амансыздар. Бүгүн биз өз көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Баткенден салам айтабыз. Тактап айтканда касиеттүү Кадамжай районунун Халмен айыл өкмөтүндө турабыз. 7 май 2022 жыл. Мына байкап туруңуздар, ушул ат бүгүн Улук мырзадан сатууга чыгат экен. Ушул ат тууралуу сиздерге маалыматын алып, сиздерге бөлүшүп өтөбүз. Мына Тайказанга так токтогон кара кашка күлүк Улук мырзада экен. Улук, ассаламу алейкум. Бу Тайказанга турушу да жакшы окшойт, жаныбар жакшы токтоп атат. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Мына Аллага шүгүр ака. бүгүн шылтоо менен, мына Көкбөрүнүн шылтоосу менен сени менен Баткен жергесинде жолугуп отурабыз. Экөөбүз тең нокаттык болгонубузга карабастан. О ака, мына ушул 9-майга карата Көкбөрү оюну уюштуруп ошого келип бизде тамаша кылып. Көкбөрүгө тамаша кылганы келдиңер. Бул атты дагы бир алып келип, ушул жерде съемка кылайлы деп сиз менен ака. Аллага шүгүр. Биринчиден ака, мынакей биринчи YouTube башталганда Расул ака сиз менен чыккам ака мен. Биринчи чыкканы. Аллага шүгүр, рахмат ака, мен сиз үчүн сиздин аркаңыздан ушинтип элге таанылдым ака. Бала чака багып отам. Туурасын айтканда эле тиричилик ушу менен болду. Тиричилик ушу менен ака, ушу ат менен, жылкы менен. Бул атты мен эми мындай тааныймын десем көп ишенбейт. Мен дагы көп аттарды, улактарда, топтордо, көп жерлерде жүрөбүз аттын аркасынан, биз да ушул иштин аркасынан. Мына бул кадимки эле нокатта чабылып жүргөн Карахан ушул, сен алсын азыр. Карахан. Эми бизге кандайдыр бир жолдор менен насип кылган экен ака. Бизге келди. Насип кылып. Саңа келип калды. Ат эми күлүктүгү кандай экен, топко барыштарын эми бир боз. Ака, топко барыштан любой YouTube каналына кирсе, Карахан деп издесе чыгат. Карахан деп жазса эле Instagram'ы, TikTok, бүт баарына чыгат ака. Ат Шуну мындай катырып алам. Аттын ойноштору, только баягы бул жаныбарга камчы кетпейт ака. Камчы иштебейби? Камчы иштебейт. Ишенич кылат. Улакты алганда ат вообще өзгөрүп, бөлөк Улак өткөндө бөлөк. Бөлөк Карахан болуп калат ака. Мына улакка ат издегендерге эми аттын жашы кандай экен мындай? Жашы бул 7 жаш ака. 7 жаш. Мына көккө коюлуп, уже нормальный. Бу ат көккө коюлду уже. Көккө коюлуп, уже тазаланды. Эми кышы менен көрдүңүз ака, кайсы жерде улак болбосун барып келип. Жакшы саяпкер чабандездерди көрүп жүргөм да кышында улактарда. Жакшы, мына Нокаттан Назар ака деген. Назар аканы. Жакшы саяпкер кишибиз бар ака. Атты жакшы таптайт. Так, Карахан, ден соолугу кандай экен? Бул саңа өткөндө ham биздин угушубуз боюнча кыйлуу болуп калды. Ооба, кыйлуу болуп калды ака. Көпчүлүк менен ачыгын айтканда көпчүлүгү жакшы акча беришип бербейт азыр. Атайын мынакей ака насип кылып мына ушул жерде ипподромго, Халмен айылы ипподром. Баткендин жаңы ипподромдо. Атты тапканга насип кылып ошого келип тапкырып атабыз ака. Мына эми сыймык. Сыймык азыр эми чабып көрсөтөт ака. Чабандес азыр туруп турган сыймык. Ушул жерде чабып көрсөткүчең аттын мына 4 казыгыны. 4 казыгын бүтүп калды. Мындай көрсөтүп өтүп кетели. Аттын анан курчтугуну эми салынып чабылып жүргөн ат да мындай туруп калган эмес да, муну чабып көрсөтөбү. Аттын жебичи кандай, колго жооштугу кандай, ушулар да бир ооз айтып кой. Оозучу? Оозу өтө элпек ака. Элпекти? Өтө ат урдурбайт, вообще ат урдурбайт ака бул. Аттын бою канча чыгып калат эми? Аттын бою 65. 65? 60-65. 65тен жогору болуп калабы? 65. Эми мына куп-курук сөөгү ака. Буну багыш керек. Багыш керек. Көккө чыгарып, эми кичине курсак башын чыгарып, кичине менен кылып койду. Ондо сыймык эртеменден бери саат 9-да келгенбиз. Минилип жүрөт. Ошол бойдо минилип, кылып жүрөт ака. Ат минилип мына салынып жүрөт экен. Ошондо аттын улагы жооп экен мындайча айтканда. Улагы жооп ака. Командага сурашты, бербедим ачыгы. Командага да сурашты. Азыр эмнеде командага сурашты, ысыкта бергеним жок. Ошондо бул 5-5ке дагы аламанга да кете берет ат. Экөөнү тең өтө учкаяк ака. Улакты алганда ат өтө катуу качат. Азыр бул бааланат ака. Бул атчы. Кирип бөлүнүп чыкканы менен бааланат ака. Кирип чыгыштары менен.
Эми сыймык. Муну нарак айдап туруп аз кичине адамдар бар экен. Жаш балдарга карап туруп чабасын. Мына ортодо жаш балдар чыгарып коюптур. Аттын бир күлүктүгүн дагы көрсөт, анан баасына токтолобуз. Сиздерден лайк болсун, мына бизден жаңы чыгарылыштар, мына атты байкаңыздар. Күлүк ат экен жаныбар. Ар бириңиздерге ушундай учкаяк аттардан насып кылган болсун деке. Азыр сыймык кайтарып чапты, мына көрүңүздөр. Аттын келатканын байкап турсаңыздар керек. Мына Тайгазанга токтойт экен. Токтошун дагы көрүңүздөр. Айланчы Тайгазанды, кандай айланышын дагы бир көрөлү. Ордунан алгандары обороты да аябай жакшы экен, мындай Тайгазанга келип кайтарганда токтоп атат. Болду, эми атты көп ысыкта кыйнаба, мына какпаш чабылып жүргөн ат болсо дагы. Эми баасына токтолбойлубу? Баасы ака жеңил эле. Жеңил айт, канча эми баасы? Баасы 3800. $3800. Атты любой жерге апарып чабып көрүшсүн. Ат кичине ажой тесе алуудек кайтарып алып коебуз. Сөзүңө караганда ат Өтө ишеничүү. жарабады, аттын улагы жок экен десе, кайра өзүң кайтарып аласың. Нормальный пайда берип туруп алам. Пайдасы менен аласың. Пайдасы менен алам. Мына. Ушунчалык болор айтканы, мына соодага береке берсин. Улук мырзанын өзүнөн уктуңуздар. Ат жыйындарга жарабаса, атты мындай айыбы бар экен деген болсо кайтарып алам деди. Баасы $3800 деп айтылды туугандар. Эми ээсинин улук мырзанын номерин кайталап өтөмүн. Поворотторун да көрсөтчү. Номерин канча менен эле айтып койсоң? 777 Плюс 996 777 менен 80 80 80 80 79. 79 номери менен байланыша бересиздер. Лайк басып коюңуздар, саламатта калыңыздар. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Көрдүңүз ака, бул бүт дайын атта. Улагы дайын, тамай экен да, тарбия берилген. Эртең саратан жемini жедирип, күздө суутуп чаба турган ат ака. Буга общий мээнеттин кереги жок. Жемге тойгозуп туруп эле. Жемге тойгозуп, суутуп, любой жаш баланы, любой чоңулак кылабы, любойну баарын үйрөтөт ака бул. Бул атка эчтекени үйрөтпөйт. Бир адамды палван кыла турган ат. Палван кыла турган ат ака. Кааласын 5-5 чапсын, кааласын аламанга чапсын ака. Улак тандабаган ат экен да жаныбар. Универсальный ат ака. Универсальный ат. Улук мырзадан эке. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Лайк сиздерден болсун. Келе жаткан тоочум жеңиш күнүңүздөр менен Куттуктап кетесиң. Если атты мына жерден алабыз десе, эртеге 8-9 май күндөрү кайсы жерде болосуң? Шунда айтып Ушул кетели. жерде болом ака. Ат менен келдиң? Ат менен келдим, атты азыр алып кетебиз. Эми биз мына Алып кел десе алып келе бересиң. Майрам го. Майрамды бар жокту таштап майрамды кылабыз ака биз. Улакта жөө жүрбөйүн деп атты караканды мине келсин да. Минекелейин. Мынакей, саламатта калыңыздар. Тынч болуңуздар ака.